жыйыны болгон. Анын ичинен 4 жыйыны кезексиз болду. Жалпы 88 мыйзам долбоорун ушул биздин эл аралык иштер, коргоо коопсуздук жана миграциянча комитетинде каралды. Макулдашуу тартибинде эл аралык 45 келишимдин долбоорлорун сиздер менен талкууладык. Андан сырткары 6 жогорку кеңештин токтом долбоорлорун, 35 биздин урматтуу коллегабыз депутаттардын протоколдук тапшырмаларын сиздер менен биргеликте талкууладык. Андан сырткары парламенттин көзөмөл функцияларын аткаруу жаатында мыйзамдардын аткарылышы, Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү элчиликтеринин ишмердүүлүгү менен өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бардыгын ушул маалыматын угуп бүгүнкү күнү иш жүргүзүп келе жатабыз. Андан сырткары ушул биздин эл аралык байланыштарды күчөтүү максатында дагы 54төн ашуун биздин депутаттык топтордун сыртка байланышты күчөтүү жана эл аралык байланыштарды максатында күчтөндүрүү максатында 54төн ашуун чечим кабыл алынган. Андан сырткары жалпы 43 жаран биздин комитетке кайрылган, алардын бардыгы убагында жана тиешелүү мамлекеттик мекеме ишканаларга берилген тапшырмалар жана аткарылуусу камсыз кылынды. Урматтуу депутаттар, буга чейин баарыңыздарга биздин бүгүнкү күн тартиби таркатылып берилген. Күн тартиби боюнча кимиңиздерде кандай суроо бар? Урматтуу депутаттар, Чыңгыз Зоматович. Рахмат урматтууга, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, келаткан жан жылыңыздар менен. Азыр таркатылган күн тартипте карасам, ар кандай маселелерде өткөн апта мен сизге кайрылдым, кесиптештерибиз кайрылып атат. Туруктуу өнүгүү максаттары боюнча жумушчубузга дагы кошумча 2 мүчөсү болгусу келет. Бул кесиптештерибиз Марлен Маматалиев мырза, Венера Раймбачаева айым. Ушул маселени стандарт түрдө ар кандай маселелерге киришпөйүңүз, урматтуу добушка коюп коюңуз. Рахмат. Башка суроолор жокпу, урматтуу депутаттар, сунуштар? Эми азыркы Чыңгыз Азаматович айтып аткан туруктуу жөнөкөй эле чечим өзүңүздөр билесиздер. Биздин Чыңгыз Азаматович ушул жаатта биздин коллегаларыбызды ошол жумушчу топко кошуп бир топ иштерди аткарып атат. Ал жерде стандарттуу эле кошулуу маселеси. Башка маселелер жок болсо добушка кое берейин, урматтуу депутаттар. Анда күн тартибин толугу менен добушка коем. Чыңгыз Азаматовичтин сунушун эске алуу менен добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги биринчи маселеге өтөбүз. 1948 жылдын 6 мартында Женевада кабыл алынган эл аралык деңиз уюму жөнүндө конвенция Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилет, урматтуу депутаттар. Аталган маселе боюнча баяндамачы дагы бар. Урматтуу депутаттар, бул жерде эми эл аралык деңиз уюму жөнүндө конвенцияга буга чейин дагы талкуулаганбыз. Талкуусу жок эле, урматтуу депутаттар, добушка койсом каршы эмессиздерби? Анда сунуш берип коесузбу? Улам Бекбаевич. Саламатсыздар урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Улам Бекбаевич сунуш берип бардык мыйзамдардын 3-чү окууга киргендердин талкуусу жок эле. Добуш коюп бериңиз деп. Рахмат. Айбек Жапарович. Туура мен Улан Болотбековичке кошулам, бирок ошол карала турган маселе эч болбосо бул жерде айтылышын карашыбыз керек да, карап коюшубуз керек да. Ар бирин өзүнчө добушка коюшубуз керек да. Жок, бардыгын өзүнчө албетте добушка коебуз. Стенограмма үчүн айтылат. Эгерде суроолор боло турган болсо, албетте мен мүмкүнчүлүк беремин. Бирок негизинен Улан Болотбекович айткан сунушту эске алуу менен иш алып бара берсек. Анда биринчи маселени, урматтуу депутаттар, корутундусу сиздерге таркатылып берилген. Сунуштар жокпу? Сунуш бар менде. Айбек Жапарович. Бул маселеден башка маселе да. Минтранс негизи быйылкы жылы жумушту жакшы алып бардыңыздар да, негизичи. Бирок кээ бир жерлерге жетишпей калдыңыздар да. Ошону менен бирге титуга кирген объекттер дагы быйылкы жылы көпчүлүгү бүтпөй калды. Өзүңүз билесиз, Жапалактын жолуна 6 километр киргиздиңер деле 2 километр кылып калганын калтырып койдуңуздар. Минфин акчасын чечип берсе да кылбай койдуңуздар. Мен түшүнбөйм ошого. Же жооп бербедиңиздер ошол боюнча. Ошону 2024-жылга так бардыгын калганын бүтүрүп бересиңерби же бүтүрбөйсүңөрбү дагы? Саламатсызбы, Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар, урматтуу Айбек Жапарович, транспорт министринин биринчи орун басары Талант Солтобаев.
Жапалак кеңеш жолу боюнча планга негизи жалпы 6 километр коюлган, бирок мен тактап коеюн, жана сиз айттыңыз киргендер бүтпөй калды деп. Акча каражат каралганы 2 километрге каралган, каражат каралган бөлүгүн биз толугу менен бүтүрдүк. Ал эми кийинки жылкыга мына азыр бюджет кабыл алынды. Бизге каржы министрлиги капиталдык салымдар беренесинин суммасын берсе, ошого бөлүштүрүп, ошонун көлөмүнө жараша бүтүрөбүз. Сиз жакшы билесиз, ошол каржы министри сиз үчөөбүз сүйлөшкөндө акча каражатын таап берем деген да, буга чейин билесиз да, туурабы? Ошондой кылса деле жасабай койдуңар го. Сүйлөшкөнбүз го, же андай деп айтпадыбы? Кийинки жыл менен бүтүрөлү ошол. Жок, быйылкы жылга деле таап берем деп 2 ай мурда айтты, сиздер өзүңүздөр иштебей койдуңуздар го. Мындай кылган болбойт да, Талант мырза, туурабы? Айк Жапарович, кечирим сурайм биринчиден. Мындай болду да, эми бизге жыл башынан бери коюлуп келаткан жумуштар бар эле. Сиздин суранышыңыз боюнча министрлик, каржы министрлиги каражат кошуп беребиз деди, ал туура. Бирок токтоп туруңуз эми. Угуп туруңуз эми. Объекттер бар эле да. Угуп туруңуз. 2024-кө толук бүткөнгө киргизгиле. Мен ушул жерден дагы урматтуу төрага протокол тапшырма берем. Бүтүргүлө. Жана ошондой эле Сымытунун жолундагы, мына Западныйдын кругойунан баштап Барсбектен Арамага кеткен жол бар, билесиз. Ошо силердин өзүңөрдүн балансыңарда. Ал жер азыркы күндө тутулуп кеткен. Андагы кылабызды ушунга чейин жасайлык силер. Ошондо 24-кө толук бүтүрүп, Улан Бердибаевич, бул жол боюнча мен сизге дагы кайрылгам, билесиз. Ош Арабан жолун. Ошого сиз дагы ушул жерден тапшырма берип койсоңуз, протоколдукчу. Толук аткарылсын. Ал жолдор кандай бузулуп жатат, жакшы билесиз. Булар аткарбай келет 2 жылдан бери. Ошонун тротуары менен, бүт шарты менен жасаш керек да. Канча жолу сиз айттыңыз, биз айттык, туурабы? Эми эл кайрылгандан айтабыз да, биз асмандан алып айта элекпиз. Жасаш керек да. Ошону 24-кө урматтуу Талант мырза киргизиңиздер. Мен ушул жерден да айтам. Жапалакты барып бүтүрүңүздөр. Андан сырткары, Ош шаарында 60 километрге жакын жол Минтранс силердин баласыңарда. Силер ошону жасай албай атасыңар, ошого байланыштуу шаарга өткөрүп бергиле. Азыр өткөрүп бере атпайсыңар мында, жакын күндөрү 18 километр өткөрүп бере атасыңар, туурабы? Ошону өткөрүп бергиле шаарга. Себеби Ош шаар деген менен ичине кирсең, кээ бир айылдар дагы андай эмес да, талканып кеткен. Кыла албайсыңарбы, өткөрүп бергиле шаарга. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган конвенция боюнча суроолор барбы? Мына мыйзам долбоор боюнча. Мыйзам долбоор боюнча суроолор жок. Айбек Жапаровичтин сунушун албетте комитет өзүбүз добушка коюп, сунушуңузду эске алып, тиешелүү тапшырмаларды, протоколдук тапшырманы сөзсүз түрдө Минтранска берилип, анын аткаруусун Кудайым буйруса камсыз кылабыз. Чыңгыз Заматович. Урматтуу төрага, процедурный. Ушул конвенция боюнча эч кандай маселелер жок. Бирок өткөн жыйында сөз желек боюнча болду. Желек жана ушул порттор, деңиз порттор боюнча маалымат кошумча транспорт министрлиги берет деп, бирок ошондон бери бир кагаз келип түшө элек. Бул жагынан эскертүү жасашыбыз керек, менимче, транспорт министрлигине. Эмне себептен алар берген жок. Туу желек боюнча стратегия кандай болот? Эмне негизинде башка мамлекеттерге берилет? Ушул туунун астында жүрө турган кемелер тендер өтөбү, же транспорт министрлигинде комиссия түзүлөбү? Бул жагынан кандайдыр бир түшүнүк болуш керек. Стратегия аныктап бизге берсин. Берилет деп айтышты, убадан берип, бирок аткарбай жатышат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе деңиз порттор боюнча. Бүгүнкү күнү кайсы баскычта турабыз? Кандай сүйлөшүүлөр болду? Эмнеге жеттик? Бул жагынан маалымат жазуу түрүндө келип түшө элек. Талант Солтобаев, аталган маселе боюнча камсыз кылып бериңиздер. Өткөн отурумда. Мен айтылган бул маселе. Азыр дагы берип койсом болот мына менде. Бул бир, экинчиси, анан кийин эми Чыңгыз кагаз Заматович түрүндө. баягы өткөн отурумда дагы бул эл аралык келишимдер, андан сырткары ушул именно эл аралык деңиз уюмуна конвенция кошулуу боюнча ал жакта эми өзүңүз тышкы иштер министри болуп бир топ жыл иштегенсиз, ал жердин саясатын өзүңүз жакшы билесиз. Кыскача бериңиз маалымат. Кыскача, Чыңгыз Заматович, сизге маалымат берилиптир. Мына менде дагы бар, бул сеттен кол коюлуп 12 декабрда кеткен. Мен азыр дагы берип коем, бирок жана сиз айткан маселелер
биз ушул уюмга кошулгандан кийин биз ички баягы положенияларды иштеп чыгып ошо менен бекитип андан ары иш алып барышыбыз керек. Бул мыйзамды аткаруу боюнча иштер алып барылат. Маалымат берилсин. Маалымат Ошол берилсин. сиз айткан кагаз келип түшө элек, ошондуктан маселени көтөрдүм. Макул. Так берип коюңуз, рахмат. Анда урматтуу депутаттар, биринчи маселени добушка коем, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Кийинки маселе, урматтуу депутаттар, 2023 жылдын 8 сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы баяндамачы Ибраев Талайбек Өмүкөевич. Урматтуу депутаттар, аталган маселе дагы 3-окууда буга чейин талкуулаганбыз. Суроолор барбы? Анда суроолор жок боло турган болсо, аталган маселени мен добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Чыңгыз Иманович. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутат. Урматтуу депутаттар, кийинки маселе 2023 жылдын 1-июнда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Германия Федеративдүү Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы финансылык кызматташтык жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Аталган маселе 3-окууда министрлер кабинетинин төрагасы Демилгечи, баяндамачы Болотов Санжар Бактыбекович. Урматтуу депутаттар, аталган маселе дагы 3-окууда баяндаманы буга чейин биз бардыгын пленардык жыйында дагы караганбыз. Суроолор барбы? Жок. Анда суроолор жок боло турган болсо, урматтуу депутаттар, аталган маселени 3-окууда добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. 4-чү маселе, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Баяндамачы экономика министринин орун басары Айнура Доктурбаевна. Келиңиз, баяндама бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу комитет мүчөлөрү. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, анын ичинде Кыргыз Республикасынын тышкы миграция жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору киргизилип жатат. Бул мыйзам долбоору өлкөгө инвестицияларды тартууну кеңейтүүгө багытталган жана министрлер кабинети өнүккөн чет өлкөлүк инвесторлорго өлкөнүн экономикасына инвестициялык салымы үчүн Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгүн берүүнү сунуштап жатат. Жалпысынан сиздердин карооңуздарга киргизилип жаткан мыйзам долбоорунун концепциясы инвестиция үчүн Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүү деп атасак болот. Силер билгендей, бул механизм дүйнөнүн көптөгөн өнүккөн өлкөлөрүндө колдонуп келет. Бул демилге менен Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына инвестиция үчүн Кыргыз Республикасынын жарандыгы деген жаңы түшүнүк киргизүү сунушталып жатат. Инвестициялар үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуунун төмөнкү шарттарын белгилеп кетсек болот. Бул 500 000 эсептик көрсөткүчтөн кем эмес суммага кыймылсыз мүлктү мамлекеттик муниципалдык облигацияларды 5 жылдан эрте эмес төлөө датасы менен сатып алса, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык иш объекттеринин материалдык жана материалдык эмес активдерине 500 000 эсептик көрсөткүчтөн кем эмес өлчөмдө инвестициялоосо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында объекттерди курууга, анын ичинде улуттук инвестициялык долбоорлорду жана мамлекеттик инвестициялардын долбоорлорун ишке ашыруунун алкагында 1 миллион эсептик көрсөткүчтөн кем эмес өлчөмдө инвестициялоосо, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине 500 000 эсептик көрсөткүчтөн кем эмес өлчөмдөгү финансылык каражаттарды бир жолку кайтарымсыз берсе. Рахмат. Аталган маселе боюнча, урматтуу депутаттар, бизде аппаратта бул мыйзам долбоору боюнча иштегенбиз. Бул жерде бир топ жер кодексине, конституцияга туура келбеген жерлер бар. Аппарат, сиздер ошону тактап айтып коюңуздарчы стенограмма үчүн. Саламатсызбы, урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоорун буга чейин профилдик комитеттер, Конституциялык комитет жана бюджет комитети караган. Алар дагы өзүнүн корутундуларында жазган. Бул жерде аталган мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын конституциясына жана жер кодексинин 7-беренесине карама каршы келет.
Ошону менен биздин тийиштүү аппараттын бөлүмдөрүнүн корутундулары бар. Ошонун негизинде ушундай корутундуга келдик. Кубанычбек Карымбекович. Рахмат, Улан Бердебаевич. Конституциянын 7-беренеси тагыраак айтып коесузбу? Кандайынан карама каршы келип атат азыр бул долбоорго? 7-берене эмне деп атат? Жалпы колдоого алынган да комитеттерде концепциясы, анан экинчи окууда түздөп кетмекпиз. Жок, мен тиги эмеге сурап атам аппараттан. 7-берене карама каршы Жетинчи берене бул жер кодекси боюнча. 7-кодекстин 7-беренесинеби? Конституциянын 7-беренесине деп. Конституциянын 16-беренеси 3-пунктуна ылайык жер жайыттары жана токойлорду кошпогондо менчикти жеке жана муниципалдык түрүндө болушу мүмкүн. Жер чет өлкөлүк жарандардын жана чет өлкөлүк катышуусу бар юридикалык жактардын жеке менчик укугуна болушу мүмкүн эмес деп турат. Бул жерде Жер кодексинде дагы жер сатабыз деген жокпуз да. недвижимое имущество деп турбайбы? Ошо недвижимое имуществонун да ичинен Недвижимое имуществосунда бул батирлери кирет, квартира, үй деп бөлүнөт. Бул жакта бюджетте уруксат берсеңиздер тактоо иретинде айтып келейин. Ошол багытта ошол кодексте так жазылгандыктан экинчи окууда ошол жерлер кодекске тиешелүү сатылбайт деп оңдоп кетебиз деген эмеге келгенбиз да, чечимге. Жалпысынан концепцияны эки комитеттен колдоого алган. Эки комитеттен колдоого алган. Только экинчи окууда кээ бир тактоо иреттерин жазып кетебиз деген. Кыймылсыз мүлктүн жер, жайыт кирбейт дегени экинчи окууга өзгөрүү менен кирет, туурабы? Бул жакта редакциясын ошону тактап жазып койгула деген сунуш болгон да депутаттардан. Ата концепциясы эки комитеттен колдоого алынган. Конституциянын 16-беренесичи? Конституциянын 16-беренесин жаңы эле окуп бердим. Андан тышкары кыймылсыз мүлк деген жарандык кодексте да турат. Буга жерлер дагы кирет. Ошонун себебинен чет элдик жарандарга биз жерди бергенге мүмкүнчүлүк жок. Убактылуу эле бергенге мүмкүнчүлүк бар. Кыскасы ошол кыймылсыз мүлктүн разграничениясын көргөзсөк, анда дал келет мыйзамдарга, туурабы? Биз ошондой эле сунуштама алганбыз, ата колдоого алынганда эки комитеттен колдоого алып, только тактап жазып кеткиле дегенде экинчи окууда. Азыр эмне себептен өткөрбөйбүз деп атабыз муну? Улан Бердебаевич, эмне себептен өткөрбөйбүз деп атабыз? Тиякта толуктоолор кирген турбайбы? Кыймылсыз мүлктүн разграничениясы эч кандай толуктоо кирген жок. Сизге айтып атпайбы? Мына эки комитет колдоду деп. Эки комитеттен араң өттү аталган мыйзам долбоору. Себеби дегенде Конституцияга жер кодексине ылайык келбейт деп. Сиз жооп берип атканда Айнура Доктурбаева так жооп бериңиз. Андан кийин Кубанычбек Карымбекович сиз азыр айтып атпайсызбы? Сиз токтоп туруңуз, мен сизге сөз бере элекмин. Кубанычбек Карымбекович сиз айтып атпайсызбы? Эмне үчүн деп? Сизге материалды даярлап берерден мурун комитет отуруп алып, биз отуруп иштейбиз. Кайсыл мыйзам дал келет, кайсыл мыйзам дал келбейт. Ошол дал келбегендиктен биз аталган мыйзам долбоорун четке кагууну сунуштап жатабыз. Мен деле даярданып, мен деле ошолорду окуп, анан суроомду берип атам да. Азыр мына баяндамачы айтып атат. Кыймылсыз мүлктүн четкий разграничениясын беребиз деп атасыздар. Жер, жайыттар, чет элдик жаран канча акча берсе дагы бербейбиз деп, туурабы? Ооба, ошону тактоо иретинде эле сунуш кеткен. Конституциялык комитеттен Улан Бердебаевич тактоо иретинде айтып коюңуз. Биз обсуждение өткөнбүз. Урматтуу Айнура Доктурбаевна, урматтуу Кубанычбек Карымбекович, аталган маселени биз деле инвестицияга тартууга кызыктарбыз. Бирок мыйзам боюнча эгерде дал келбесе, мына экинчи окууда оңдойбуз дейсиздер. Эмне үчүн сиздер мыйзам долбоорун даярлап атканда Айнура Доктурбаевна, ошол мыйзамдарды көтөрүп, Конституцияга ошол жер кодекстерин эске алып, мыйзам долбоорун сунуштабайсыздар? Жок, бем кимдин кемчилиги? Улан Бердебаевич, кечирип коюңуз. Биз азыр биринчи окууга ушундай суроолорду көтөрүп, ушундай изменение болсун дегенди талкуулайбыз да. Ошон үчүн биринчи окууда бул, туурабы? Эгерде экинчи окууга силер ошол разграничениясын алып келбесеңер, анда башка маселе эле. Туурабы, мен ушундай түшүнүп атамбы? Тем более 7-берене менен 16-берене именно жайыт маселе жер сатылбаш керек дегенге тиешелүү. Эгер разграничение болбосо, анда экинчи окууда деле тиги четке какканга укугубуз бар. Менде сунуш бар. Бул деген чоң инвестиция да Кыргызстангача. Мына канча дедиңиз? Канча орто эсеп менен канча акча келгенде гражданство алат?
один из деп атабыз. Баарына 4 критерий берилип атат. 500 000 эсептик көрсөткүчтөн кем эмес суммага. Кубанычбек 500 миңден канча сом болот? менде сунуш бар да. Это эме менен болжол менен 560 000 АКШ доллары. 560 миң, жарым миллион доллар. Жарым миллион доллар. Менде сунуш бар, урматтуу депутаттар. Сунуш процедурный. Бул маселени азыр биринчи окууда колдоп бере берейли. Экинчи сунуштарыбызды кагаз түрүндө берейли. Экинчи окууда оңдоп келсин. Оңдоп келбесе, экинчи окууда деле аркага кайтарганга биз толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Башка мыйзамдар келсе колдоп берип атабыз. Анан буну эми турум баш мыйзамга каршы деп атабыз, бирок баш мыйзамга эмес, башка нерсеге каршыларга деле эми колдоп берип атпайбыз биринчи окуудан. Экинчи окууда биздин сунуштарыбыз менен түздөп келип атат. Мен сунушумда жеке, урматтуу төрага, ушуну добушка койсоңуз. Аны эске алабыз. Талкуулайлы азыр. Кубанычбек Арамбекович, болду суроолоруңуз? Айбек Жапаровичтин сөзү өтө турган болсо, анда башка суроом жок. Чыңгыз Заматович. Рахмат урматтуу төрага. Айтылган сунуштарды эске алып сыйлап, бирок урматтуу кесиптештер, менимче комитеттин сунушу негизи туура, себеби соңку убакта бизде бир аз терс практика пайда болду. Эгер концептуалдык жагынан мыйзамыбызга, конституциябызга жана иштеп аткан башка мыйзамдарга туура келбесе, мындай ылайыктуу эмес болсо, башынан баштап ушул $10 киргизип, өкмөт алдын ала баарын даярдап, биз менен акылдашып, анан кийин нормально татынакай долбоорду киргизип койсо болот. Менден үчүнчү сунушум бар, урматтуу төрага. Комитетибиздин алкагында анда өзүнчө иш алып барып, бир чечимге чыгып, ушул $10 киргизип коюп, азыр Кубанычбек Каргынбекович айткандай сунуштарды эске алып, бөлүшүп, мисалы кыймылсыз мүлк кайсы жагынан биз аныктайбыз. Бул жер тилкелери болсо, жайыт комитетке таандык эле болгон жерлер, же батирлер, же коммерциялык аянтчылар болсо, ошонун баарын бөлүп, анан кийин биринчи окууга киргизели. Уже даярдалган алдын ала концепцияны. А то азыр концепция өтүп, анан кийин экинчи окууга карата ар кандай пикирлер чыгат, ар кандай анан кийин немиштер пайда болот, оюндар пайда болот. Экинчи окууга карата анан кийин көрсө бул маселе өтөт. Уже кеч болот. Ошондуктан менимче ушул баскычта баарыбыз комитетибиздин мүчөлөрүбүз менен чогуу отуруп, экономика министрлиги менен бул жагынан менимче алдын ала иш алып барып, анан кийин нормальный сунушту киргизип койсок болот. Башка комитеттер мейли өтсө, бирок биздин комитетибиз аркылуу сапаттуу мыйзамдын долбоору чыксынчы. Рахмат, сөз Миргүл Өмүрзаковага берилет. Эми биз баягы профилдик комитет болгон үчүн биз ине-жине чекти карышыбыз керек. Эми соц комитеттагы, башка комитеттагы профилдик комитеттер негизинен бизге жүктөп коюшат жоопкерчиликти. Ошону эске алып койсоңуздар, урматтуу депутаттар. Рахмат, Улам Бердибаевич. Мындай суроо туулуп атат да, эгерде инвестор бул жарандыкты алгандан кийин кыймылсыз мүлктөрүн, ошондой эле мына өлкөдөгү финансылык ресурстарын алып чыгып кетсе, кандайдыр бир чаралар көрүү жагы каралганбы? Же жарандыктан ажыратуу деген болобу? Бул жакта 5 жылга чейин ошол кыймылсыз мүлктөрдү кайра сатып ийгенге болбойт. Анан жарандык алып атканда дагы ошол 5 жылга чейин колдонуп жүргөн деген ошондой тактоолорду киргизип ошол бар бул жакта. Анан эки неме берилип атат, возможность да, вот инвесторлорго жарандык алам десе жарандык алат, же болбосо инвестиционный паспорт, это вид на жительство деп коет, ошолдун үчүнө кирип атат. Эгер жарандык албай эле вид на жительство алып, паспорт алып алып, бул жакта как автоматически резидент катары иш алып барам десе, ошол опцияны алса болот. Болбосо эгер жарандык алам десе, тогда жарандыкка берилет. Жарандык алгандан кийин жалпы бул жарандык берүү процедуралары жана 5 жылга чейин жашоо деген упрощенный берилип атат, за инвестиция эле берилет. Бирок ошол эле комиссиядан, ошол эле процедурадан баардык репутационный жагы ошонун баары текшерилип, анан гана берилет да. Мындай ушул 5 жылдан кийин инвестор өзү сатып алган мүлкүн, ар кандай кыймылсыз мүлктөрүн, ошондой эле финансылык ресурстарын сатканга же башка жака жылдырганга эч ким тоскоолдук кыла албайт, туурабы? 5 жылдан кийин. 5 жылдан кийин. Себеби бир четинен алып караганда бул Кыргызстандын мындай жарандыгын сатып алууга окшоп турат да.
Сиз айтыңызчы, дүйнөлүк практикада ушуга окшогон мисалдар барбы? Айрыкча мына КМШ өлкөлөрүндө. Дүйнөлүк практикада бул өтө эле көп колдонуп келет. 100 миңден 2 миллионго чейин инвестиция, ошол как бы разницасы ошондой. Кээ бир мамлекеттер 100 миңге берет. Мисалы Түркияда 400 миңге берилет. Америка Кошмо Штатында аяктыкы миллионго берилет. Бул мындай программа дүйнөдө абдан көп колдонулат. Мына ушул эгерде биз ушундай уруксат берип койсок, мүмкүнчүлүк бересиздер, урматтуу баян коллегалар. Биз эгерде уруксат берип койсок, биздин өлкөгө эл аралык трансулуттук кылмыштык топтор, ошондой эле террористтик уюмдарга жол ачылып калуу коркунучу дагы турат да. Текшерүүдөн өтөт да полный. Ушул боюнча улуттук коопсуздук кызматынын корутундусу барбы? Бул процедура, гражданствоны берүү процедурасы өзү өзгөргөн жок. Ал кадимкидей эле полный текшерүүдөн өтөт. Укуктук жактан бардык тарабынан өтөт. Инвестордун репутациясы каралат. Бардык каралат, полный каралат, бардык немеси. Мен мындай сунуш берет элем, ошондой эле бул 500 эсептик көрсөткүч деп берип атпайсыздарбы? Бул аз. Эгерде биз ушундай уруксат бере турган болсок, 1 миллионго көтөрүү боюнча. Жалпы концепциясын колдоп берсеңиздер, анан сиздердин сунушуңардан катары биз дагы иштеп чыкканга даярбыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, башка сунуштар жокпу? Суроолор жокпу? Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча мен комитеттин сунушун биринчи коёмун. Комитеттин сунушу аталган мыйзам долбоорун четке кагуу боюнча. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, көңүл буруп, ошого добуш берип койсоңуздар. Корутундусу сиздерге берилген, аталган маселе четке калсын деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы? Жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, рахмат. Кийинки маселеге өтсөк, 2023 жылдын 7-июнунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Катар мамлекетинин өкмөтүнүн ортосундагы аскер жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, баяндамачы Тердикбаев Ерлис Жекшенович, коргоо министринин биринчи орун басары. Саламатсыңар. Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, сиздерге 2023 жылдын 7-июнунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Катар мамлекетинин өкмөтүнүн ортосундагы аскердик тармакта кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун сунуштайм. Документ аскердик тармакта кызматташтыкты түзүү жөнүндө негизги эл аралык келишим болуп саналат. Жана төмөнкү багыттар боюнча кызматташууну карайт. Аскердик билим берүү, аскердик техникалык жана коргоо өнөр жай тармагында кызматташтык, биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүү жана башка маанилүү тармактарда кызматташтык. Макулдашуунун алкагында Кыргыз Республикасынын аскер кызматчылары билим берүү курстарына, машыгууларга жана мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскердик объектилерин куруу жана аларды жакшыртуу, Катар тараптан акысыз аскердик техникалык жардам көрсөтүү боюнча долбоорду аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасы министрлер кабинети менен Катар мамлекетинин өкмөтүнүн ортосундагы аскердик тармакта кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоону колдоп берүүнү суранам. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат. Точно. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча суроолор барбы? Эгерде суроолор жок болсо, корутундусу сиздерге таркатылып берген. Аталган маселе экинчи окууда, урматтуу коллегалар. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы, жок, рахмат. Чоң рахмат. Кийинки маселеге өтөбүз. 2019 жылдын 21 июнунда Женева шаарында кабыл алынган эл аралык эмгек уюмунун эмгек чөйрөсүндөгү зомбулукту жана ырдык көрсөтүүлөрдү жоюу жөнүндө номер 190 конвенциянын ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы
эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Полотова Жылдыз Арстанбековна баяндамачы болуп бекитилген. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга сунушталган аталган мыйзамдын долбоору эмгек мамилелери чөйрөсүндө зордуктуу жана ырдык көрсөтүүлөрдү минималдаштырууга жана андан ары болтурбоого багытталган. Ошондой эле 190 конвенциянын кабыл алынышы жумуш ордунда коопсуздук жана теңчилдикти камсыз кылууга, зомбулуктун жана ырдык көрсөтүүнүн алдын алууга, адилеттүү жана коопсуздук эмгек мамилелери үчүн шарттар түзүү үчүн багытталган. Аталган мыйзамдын долбоору тиешелүү комитеттердин биринчи окуусунда жана палатанын биринчи окуусунда кароодон өткөн. Азыркы учурда ошол сын пикири келип түшкөн жок. Ушул мыйзамдын долбоорун колдоп бериңиздерди өтүнөбүз экинчи окууда. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча суроолор барбы? Сунуш берип коесузбу анда? Бирөөнү узатма. Бул мыйзам долбоору боюнча суроолор жок. Экинчи окууга келип атат. Чындыгында колдой турган мыйзам долбоор, колдосок болот. Нургүл Өмүрзаковнадан сунуш түшүп атат. Аталган маселени добушка коюп берүү боюнча талкуусу, суроосу жок. Суроолор жокпу? Анда урматтуу депутаттар, аталган маселени мен добушка коем. Экинчи окууга Жогорку Кеңешке сунушталсын деген депутаттар, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселе 2023 жылдын 16 майында Самарканд шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кыргыз Республикасынын суу секторунун туруктуулугун жогорулатуу программасы Кадамжай, Таш көмүр, Көкжаңгак жана Айдаркен шаарларынын чакан долбоорлору боюнча кредиттик макулдашууну, ошондой эле Самарканд шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кыргыз Республикасынын суу секторунун туруктуулугун жогорулатуу программасы Кадамжай, Таш көмүр, Көкжаңгак жана Айдаркен шаарларынын чакан долбоорлору боюнча берилүүчү акционерлердин атайын фондунан инвестициялык грант тууралуу гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору. Баяндамачы Жантелиев Самат Эшмухамбетович, Министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун биринчи орун басары. Сөз сизге берилет баяндама үчүн. Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга ошо 16 майында Самарканд шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кыргыз Республикасы суу секторунун туруктуулугу жогорултуу программасы боюнча долбоордун максаты Кадамжай, Таш көмүр, Көкжаңгак жана Айдаркен шаарларынын таза суу менен камсыздоо боюнча системаларын калыбына келтирүү жаңы жашыртуу болчу эсептелет. Долбоордун жалпы наркы 18 миллион 600 евро түзөт. Ар бир шаардын үчүнтө 4 миллион 650 миллион евро каралган. Анын ичинде Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын кредити 8 миллион евро. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын акционеринин атайын фондунан 8 миллион евро гранттык каражат, 2 миллион 650 миллион евро техника кызматташтык гранттык каражатына түзөт. Ошондой эле Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын финансылык насыясы берүү боюнча насыясы 15 жыл, 4 жылдык жеңилдетилүү мөөнөтү менен 1% плюс Эрибор өзгөртүлүп туруу пайыздык коюм аркылуу берилет. Долбоордун алкагында бардык шаарлардын ичүү суусу менен камсыздоо системасын реабилитациялоо суу эсепке алуу, системаны киргизүү жана техникалык төлөө үчүн жабдуулар модернизация жумуштарын ишке ашыруу жана ошондой эле бул инвестициялар үчүн таза суунун жеткиликтүү кыялы жакшыртуу, суунун корумкуучулугун кыскартуу, климаттын өзгөртүшү, туруктуулугу жоготулуу мүмкүнчүлүгү берет. Ал эми саркынды суулардын чыгаруу системаларын жана саркындык суулардын тазалоочу курулмалардын курулушу Кадамжай шаарында башка шаарлардын долбоорунун экинчи фазасын ишке ашырылат. Кадамжай шаарында долбоордун алкагында 7 километр саркынды суу системасы курулушу жана кубаттуулугу күнүнө 1,5 миң куб түзөт. Саркынды сууларды тазалоочу реконструкция жумуштары каралган. Жогоруда насыя
алуу үчүн Кадамжай, Таш көмүр жана Көк Жаңгак, Айдаркен шаарларынын кеңештерин макулдоо берип чечимдер алынган. Урматтуу депутаттар, бул долбоордо аталган 4 шаардын мындан ары өнүгүп өсүшү өтө зарыл экендигин эске алып, сиздерди долбоорду колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат. Аталган маселе боюнча суроолор Миргүл Өмүрзаковна берилет. Негизи колдой турган долбоор экен, гранттык түрдө келип атат. Бир канча шаарлардын ушул жана суулар, саркынды суулар боюнча системаларын оңдоо боюнча жакшы долбоор экен. Бирок менде мындай суроо да, мына тандалып алынган Кадамжай, Таш көмүр, Көк Жаңгак, Айдаркен шаарлары кайсы критерийдин негизинде тандалып алынды? Шамшин Кемич. Урматтуу Миргүл Өмүрзаковна, бизде шаарлардын таза суусу жана саркынды сууларын чыгаруу боюнча долбоорлор Европа реконструкция өнүктүрүү банкынын каржылоосундагы долбоорлордун аркагында ишке ашырылууда. Бул жерде бизде 32 шаар бар. Бүгүнкү күндө бул баардык эле бүт шаарларда жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө 20 шаарда долбоорлор жүрүп атат. Азыркы күндө 4 шаар, 5 базар кору менен 5 шаарда уже ратификацияга алып кирип атабыз. Калган 4 шаар боюнча дагы жумуштар жүрүп жатат. Бардык критерийлер ушул шаарлар баарын эле таза суу менен жана саркынды сууларды карап атабыз азыр. Сиз айттыңызчы, мына азыр Баткен областы боюнча Сүлүктүү шаары, Разаков шаары бар да. Ошолор кайсы долбоордун негизинде ушундай таза суу, анан мына саркынды суулар боюнча суу долбоорлорго катышты? Разаков шаары боюнча, Разаков шаарында биринчи этабында бул Дүйнөлүк банк аркылуу таза суусу чечилген. Экинчи азыр Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы боюнча дагы таза суу боюнча чечилип атат. Бүгүнкү күндө албетте бул саркынды суу маселеси келип чыгууда. Бул кийинки этабында каралат Разаков шаары боюнча. Ал эми Сүлүктүү шаары боюнча бул 4 миллион долларга Дүйнөлүк банк аркылуу долбоор ишке ашырылган. Бул боюнча дагы карап атабыз. Экинчи таза суусунун экинчи фазасы, анан саркынды суу боюнча дагы бүгүнкү күндө донорлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жок, мына ушул азыр бүгүнкү алып келген долбооруңуздарга Сүлүктүү шаарын киргизсе болот беле? Сүлүктүү шаарынан кийинки этаптарында карап көрөбүз мында. Жок, азыр мына алып келип атасыздар, мен сунуш берем, Сүлүктүү шаарын киргизиңиздер. Макул. Уланбердибаевич, ушуну атайын комитеттин токтомуназ мына ушул долбоорго ушул аткарыла турган мына Кадамжай, Таш көмүр, Көк Жаңгак, Айдаркен шаарлары менен биргеликте Лейлик району боюнча Сүлүктүү шаарын киргизүү боюнча менин сунушум. Рахмат, бирок азыр жооп бердиңиз да. Ким жооп берип атасыз? Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Маңкулуш агенттигинин алдына ичүү суу менен камсыздоонун жана саркынды сууларды чыгаруун өнүктүрүү департамент директорунун орун басары Халов Шамшидин Каримович. Кантип кошосуңар? Мына ушуну айткылачы мына. Самат Эшмухамбетович. Ал киши кошобуз макул деп атат, Миргүл Өмүрзаковна тапшырма берип атат. Жок, шаардык кеңештин эмелери керекти. Сиз ошону туура жооп бериңиз да, Миргүл Өмүрзаковна депутаттарды бизди сиз айттыңыз, кандай түрдө кошосуңар, анан эмне үчүн кошулбады, мүмкүн биздин шаардык кеңештен деп атасыз, ушуну ачыгыраак айтыңызчы. Макулдук беришти, макулдук бергенден кийин киргизели. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Миргүл Өмүрзаковна. Чындыгында бул маселе бул жаңы шаарларды киргизүүгө болбойт. Себеп дегенде бул өзүнчө кол коюлган. Бул ратификацияга өтүп атат. Бирок сиз айтканыңыз, эгерде бизге кайрылып, анан Европа өнүктүрүү банкына кайрылса, Гострой менен да, муну өзүнчө дагы бир шаарларды коштуруп туруп, грант, кредит алып туруп сиздерге келебиз анда. Жок, сиздер мына дайым эле ушундай да долбоор келгенде мен дайым эле байкайм, ушул Сүлүктүү шаары унутулуп калат да. Өткөн жылдагы дагы келген ушундай бир шаарды өнүктүрүү боюнча долбоорлорго Сүлүктүү шаары кирбей калган да. Бул жылы дагы мына азыр таза суу, анан саркынды суулар боюнча дагы мына ушул айтып аткан шаарлардын катарында ошол шаардагын киргизип койсок туура болмок да. Ошон үчүн сурадым сиздерден, кайсы критерийдин негизинде ушул 4 шаарды, 5 шаарды тандап алдыңыздар депчи. Бул жерде мындай болот да, бул жерде эменин шаарлардын дагы
Таза суу департаментинин директору Маматалиев Нургазы. Бул жерде шаарлардын мэрияларынын дагы мындай макулдугу керек. Ошол чечим алып туруп, макулбуз, дайырбыз бул эмени проектти жүргүзгөнгө деп макулдугу болсо, ошондо бул сунушту шаардын мэрия тарабынан сунуш берилиш керек болчу сиздерге, туурабы? Туура. Демек бул Сүлүктүү шаарынан сиздерге сунуш берилген жок. Ошон үчүн кирбей калды. Ооба. Түшүнүктүү. Рахмат. Анда сиздер макулдук бердиңиздер. Сүлүктүү шаарынан мен бүгүн эле ошол демилген сунушту берүүнү суранам. Анда киргизип коюуга Улан Бердибаевич. Туура, Миргүл Мырзаковна толугу менен колдойбуз. Сиз айткан сунушту биздин комитеттин чечимине дагы киргизип, бир гана Сүлүктүү эмес, Руслан Сатылганович, башка бул жерде Нарын облусундагы шаарларыбыз бар, чакан, Жалал Абад облусунда чакан шаарларыбыз бар. Ошолорду камтып, андан кийин урматтуу коллегалар, урматтуу аппарат, ар бир биздин коллегабыздан сунуш алыңыздар, жыйынтыктоочу. Ошондо биз киргизип, ошонун чечимди тиешелүү министрликке жөнөтөлү. Баш Баграмбекович. Рахмат, Улан Бердибаевич. Самат Эшмухамбетович, негизи бул жерде депутаттар сурайт го, тиякты кошолуу, анан меникин дагы жасап бергиле депчи. Чөнтөңүрү катып калган акчаңар жок да, туурабы? Биз сурансак, мейли сен суранып калыптырсың деп мындай өзүнчө берип койгончу. Туурабы? Мына Сүлүктүүгө дагы дополнительный кредит сурап келсек, анан беребиз деди. Бирок кайсы критерийлер менен ушул силер 3 шаарды алганыңарды так жооп бере албай койдуңуз. Мына Улан Бердибаевич айтты, Нарында дагы бар, Жалал Абадта дагы бар. Мына Ленин районунда былтыр көрдүңөр тиги сууганда жетишпестиги болгон. Башбек Кырмыш, бул жерде мындай да, биринчиден Нургазы Батинович айтып кеткендей, мэриянын өзү биринчиден ушул гранттарды алып атканда биз өзүбүз алып кетебиз, кийин ушуну ишке ашыра алабыз деген эң биринчи талабы ошол болот. Местный кеңештер менен дагы Жок, мен түшүндүм аны. Просто силер ачык айтпайсыңар, акчабыз жок. Каяктан бермек элек деп. Карайлы, анан көрөйлү, анан силерден зависит этпейт ал, туурабы? Туура. Мындай да, могу 18 миллион доллар алып атпайсыңарбы? Жергиликтүү ушул 3 айылдын эли менен алдын ала түшүндүрүү иштери жүрдүбү? 4 шаар менен. Ооба, 4 шаар менен жүргөнбүз, анан шаардык кеңештер менен баарын макулдугун алганбыз, мэриялар менен макулдугун алган, ар бир ошол өтүп аткан долбоордун алардагы ошо катышуусу менен чогуу өткөрүлгөн да. Бир 60 миңдей киши бар 4 айылда. Анан азыр суунун кредитти кайра ордун толуктоонун жолун тарифти көбөйтөбүз деп атасыңар, туурабы? 300%. Азыркы 5 сомдон 20 сомго көтөрөбүз деп атасыңар. Эртең ал жерге жакшы аракет кылабыз деп элдин наразычылыгын көтөрүп албайсыңарбы? Эми келишим эме болуп атканда, элдин алдында ошо кеңеште өткөрүп атканда айтылган, бул өзүнүн себестоимостун деле эме актаганга ошо 20%га көтөрүлөт деп атканда, ошондой бүгүнкү күндө 20% эмес, мына азыр 4 сом 90 тыйын экен. 20 сомго көтөрүлдү деп атасыңар 25-жылы. 20% эмес да бул, туурабы? 300%га үйдү көтөрүп атасыңар. Былтыр шаардын водоканалы Бишкек шаарыныкы ошол тарифти көтөрөбүз деп кичине ызы-чуу болушпадыбы? Айыл жеринде сууну бекер колдонуп көнүп калган. Бияктагы батирлерге караганда 10 эсе көп сууну колдонушат. Анан аягында келип 20 сомдон счет чыкса, ушул ишти каяктан кылдык элек детирбей жакшы алдын ала айылга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп анан кийин жасап башташ керек деген ойдомун да. Ошол жагын жакшылап карап койгула. Рахмат. Кийинки сөз Чыңгыз Кызматович. Рахмат, урматтуу Улан Бердибаевич. Урматтуу мамлекеттик агенттиктин мүдүрүнүн биринчи орун басары. Таза суу менен камсыздоо ар кандай региондордо маселе чыгат. Бирок алыска кетпей, ушул жерде Бишкектин тегергенде жайгашкан жерлерде толтура маселе чыгып атат. Батик районуна 2 жумадан бери жүрөм. Ошол жакта жергиликтүү тургундар менен жолугуп атканда айтып атат. Кашка суу айылында аларча природный парк бар го. Ошол жактан суу булагы бар.
Ушул суу булагы эч кандай инфратүзүм жок, жөн эле мындай арык менен кетип атат ылдый жака. Бул жагынан долбоорду иштеп чыгып, бир эле кагазды ала албай жүрүшөт. Уже бир топ жылдан бери ушул маселени чечпейлиби? Бул силердин көз каранды болгон маселеси. Госакт керек. Ушул маселе эле. Же госакт бериш керек аларга, же таза суу менен камсыздаш керек. Алар биз өзүбүз демирчүлөрдү табабыз деп айтып атат. Инвесторлорду табабыз. Жакында эле YouTube'те чыккан видеону көрдүңүз беле? Курттар чыгып атат. Ушул суу менен алар жашап атат. Күн сайын ичип. Жок дегенде мындай кайрылган датанууларга көңүл буруп, эки мыйзамдын ортосунда карама-каршылыктар чыгып атат. Коллизия чыкты. Бир жагынан таза суу менен камсыздашыбыз керек, экинчи жагынан бул природный паркта жайгашкан жери. Бирок кандайдыр бир ортодо турган мындай консенсус тапса болот го. Чыңгыз Азаматович, бул боюнча бизде долбоор бар. Азыркы күндө Нур СЖБ деген эмеси жазып атат, бирок бизге ошо природный парктан коркунучу керек болгон үчүн биз азыр ала албай атабыз да. Ошол үчүн биз кайрылганбыз. Ошо Кашка суунун деле Байтиктин айыл өкмөтү деле келишкен бизге элдер. Эмнеге силер ала албай жүрүсүздөр? Бул президенттин аппаратына караштуу иш башкармалыгынын балансында турган. Бирок жанында жайгашкан жерлерде жергиликтүү тургундар ушундай кир суу менен жашап атат. Биз ошо азыр ушул жуманын этегинде ошо подрядный уюмду анан чүй башкармалыгын чакыртып ошо элге барып чыгып сүйлөшүп ошо ордунан карап келели деп пландап атабыз. Алардын колдорунда тиешелүү кагаздар бүт даяр турат. Бир эле госакт керек. Же ушул маселени чечишибиз керек, же анда иш башкармалыгында азыр акча бар, жерлер бар, башка объектилер бар, акча келип түшөт. Ушул негизинде кандайдыр бир кичинекей долбоорду ишке ашырса болот. Чыңгыз Ага, буну иштеп бүтүп анан сизге кат түрүндө жооп берип коебуз. Сураныч, рахмат. Жарайт. Рахмат, кийинки сөз Улан Болотбековичке берилет. Рахмат, Улан Бердибаевич. Самат мырза, айтсаңыз, ушул күнгө чейин ар кай жерлерде таза суу тартылып келген, саркынды суулардын түтүктөрү чыталып келген. Ошолорду сапат саткарган, туура эмес кылган, убагында аткарбаган подрядчиктердин сизде тизмелери барбы? Кара тизмеси барбы ушундай? Бүгүнкү күндө Улан Болотбекович, бизде тизмеси биз түзүп атабыз азыр бүгүнкү күндө. Эми негизгиси кара тизмеге киргизген департамент госзакупки киргизет. Анан быйыл жылы көп эле объекттерде курулуп атат. Бизде Нурдан Кемелович, биздин директор да ушундай бир эме берген, чтобы добросовестный подрядный уюмдарды тандап, ошонун эме болсун, тизмесин тизгиле депчи. Жылдын аягында даярдап, эмки жылга эме кылабыз го, ошондой подрядный уюмдарды, проектный уюмдарды. Мен талап кылат элем. Айтайын дегем, Нарын шаарында 2018-ден бери таза суу киргизген. Шамшидин Каримович билет да. Проектсин туура эмес жазышкан. 10 атмосфера труба коюп турган жерге 6 атмосфера деп. Түтүктөрдү улагандан кийин кое бергенде суулар чыгып баштаган, ар кайсыдан жарылыпчы. Минур деген компания аткарган иштичи. Эми соттошуп өткөрүп бериптир мамлекеттин балансына. Бул Минур деген компанияны карап келсек, Токмокто ушундай бар экен, башка жерде бар экен, Нарында. Нарынын элин 5 жылдан бери кыйнап келди. Нарын шаарында 3 чоң көчө бар. Бир көчө чоң көчөсү ушу Минур жасап казып салган. Азыр шагыл, асфальт жок, чоң көчө. Ошон компаниялар карап койсоңор, кара тизмеге киргизсеңер, себеп дегенде азыр бул 4 шаардын проектсин ким жасап атат? Ошо Минурдун эмелери жазган жокпу? Жок. Карап коюңуздар. Себеп дегенде кыйналасыңар. Кыйналып келдик биз. 5 жылдан бери кыйналып келип, эми өткөрүп берди. Туура айтамбы? Шамшидин Каримович өткөрүп бердиби азыр? Минур, Нарындыкын. Азыр жана Шералиев көчөсү менен аркы өйдөн көчөнү экөөнү тең бүтүрүп, испытательный срок менен өткөрүптүр. Бүгүнкү күндө ошо испытательный срок өтүп атат экен. 5 жыл болду кыйнап келгенде, туура айтамбы? 5 жылдан бери кыйнап келди. Буга чейин соттошуп жүрдү, жасабай. Карап коюңуздар, кара тизмесин. Андан тышкары Атбаш район райцентринде таза суу жок. Кудай буйрса, келе канча жыл киргизебиз, документтери бүтүп калдык. Ошонун да сапатын карап койсоңуздар. Жарайт. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат. Аталган маселе боюнча дагы суроолор барбы? Урматтуу депутаттар, бул жерде баягы жергиликтүү бийликтин активдүүлүгүнөн дагы көз каранды да. Эгерде жергиликтүү бийлик өздөрү активдүү, тиешелүү
донорлар менен иштешсе, мен ойлойм ушул окшон проекттер жүзөгө ашырылат. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, аталган маселе экинчи окууда. Макул деген депутаттар, корутундусу сиздерде бар, добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы, жок, рахмат. Рахмат. Миргүл Өмүрзакунанын сунушун эске алуу менен, урматтуу коллегалар, бул жерде ар бир депутаттан андан сырткары ушул таза суу боюнча сунушундагы комитеттин чечимине кошуп кетебиз. Кийинки маселе 2024 жылга карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык жана парламент аралык кызматташуунун планы, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз ар бир депутат, ар бир комитетке жөнөткөнбүз, тиешелүү сунуштарын беришкен, ошонун негизинде аталган маселе түзүлгөн. Суроолор барбы? Кубаныч Барамбаевич. Улан Бердибаевич, мен сурайын дегем, жаңы депутат катары 24 жылы парламент четке иш сапар чыгуу боюнча графиги да болду, туурабы? Кандай тизме менен ким барат, кандай негизде барат, эмне үчүн барат дегендери негиздемеленеби же? Аны төрага тиешелүү фракциянын жана топтун лидерлери менен сүйлөшүп туруп, тизмесин аныкташат. Ошол кандай критерийлер менен аныкталат ошол? Аны критерийлерди ошол аныкталып атканда төрагага өзүңүздүн тобуңуздун жетекчисине кайрылсаңыз, алар ошол критерийлерди айтышат. Биз бул жерде критерийлерди иштеп чыкпайбыз, Кубанычбек Карамбекович. Биз эмдиги жылы кайсыл жака кандай сапарлар пландаштырылып атат, кайсыл жак менен кызматташабыз деген сунуш. Анан кийин кайсыл депутат барат, кайсыл депутат барбайт деп талкуулабайбыз. Анан кандай критерий менен барат деп. Ал процедураны фракциянын лидери менен төрага өзү чечет. Фракция лидери, андан кийин төрага. Депутаттык мына сиз депутаттык топтосуз, Акылбек Тогузбаевич менен төрага ирети менен аныкташат, ошолор чечишет. Ага биздин комитеттин тиешеси жок. Рахмат. Андан сырткары Чыңгыз Азаматовичтин туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашыруу боюнча биздин коллегаларыбыз Маматалиев менен Райым Бачаеваны кошуу тууралуу сунушу бар. Суроолор барбы аталган маселе боюнча? Жок болсо анда ушул эки маселени мен добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселеге өтөбүз. Кыргыз Республикасынын Бельгия королдугундагы элчилигинин 2022 жылдагы жана 2023 жылдын биринчи жарымына карата аткарган иштери тууралуу маалыматын угуу. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Бельгия королдугундагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси баяндамачы Эркин Айдит. Келиңиз. Да, Улан Бердибаевич, уважаемые коллеги, я бы попросила провести и заслушать отчет посла в закрытом режиме. Спасибо. Урматтуу депутаттар, аталган маселени жыйынды жабык түрүндө